кызматкер катары мындай биздин алкоголь ичимдигин ичип алып айдаса, кырсыкка калса, булчулар да төлөнбөйт. Кыргыз жарандарыбыз азыр чет өлкөнүн машиналарын айдап жүрөт. Булардыкы кымбат болот. СМС менен бир автоунаага 150 миң сомго чейин төлөнүп берилет. 1-апрелден баштап мыйзам кирсе, бул айып пул дегендер бар, 3 миң сом. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, 2023 жылдын 1-апрелинен тартып Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы иштей баштайт. Мына ушуга байланыштуу соңку учурда көп айдоочуларга суроолор жаралды. Биз бүгүн ал суроолордун жообун Алма камсыздандыруу компаниясынын жетекчиси Нурлан Шабыров мырзадан сураган элдик. Нурлан мырза, саламатсызбы? Нурлан мырза, биринчиден суроо мындай, ушул Кыргызстанда 1-апрелден баштап бул мыйзам иштеген жатат. Негизи буга чейин сиздердин тажрыйба бар, 5-6 жылдык. Бул процесстер кандай болот? Төлөмдөр кандай болот? Биринчиден бул мыйзам 1-январдан баштап иштеп баштады. 1-январдан баштап күчүнө кирди. 1-апрелден баштап бул штраф жагы күчүнө кирет. Элдер 1-апрелден баштап май кызматкерлери штраф салып башташат айдоочуларга. Бул негизи 2016-жылы кире турган мыйзам болчу. 2015-жылы кабыл алынган, 2016-жылы күчүнө кирмек. Бирок ар кандай себептер менен бул жылдырылып отуруп, эми 23-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирмей болду, күчүнө кирди. Камсыздандыруу жагынан эми элдер деле даярдуу болуш керек. Камсыздандыруу компаниялары эч эле даяр болушкан, 2015-жылдан бери даярданып келатышат. Төлөмдөр кандай болот? Унаанын кубуна, жылына жараша болот? Төлөмдөр унаанын кубуна жараша болот, объемуна жараша, көлөмүнө жараша болот да. Мисалы, азыр 2 объемга чейинки унаалар бир киши айдаса, айдоочулук тажрыйбасы жогору болсо, 3 жылдан өйдө, 25 жаштан өйдө болсо, алардыкы 2 кубтуку 1700 сомдун тегереги болуп калат экен. Андан чоңдордуку чоң улам акында көтөрөт. Машина ар түрлүү да. 30 миң сомдук машина бар, 30 миң долларлык машина бар да. Төлөм кандай? Айырмасы жок. 30 миң сомдук машина деле, 30 миң долларлык машина деле ошондой эле чыгым келтирет эгер бир кырсык болуп кетсе. Мында элдер деген биринчиден түшүнүшү керек, бул камсыздандыруу менен элдер бул өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырышат. Өзүнүн унасын эмес, өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырышат. Ошол автоунааны айдап баратып, бирөөнө кырсык жаратып, мындай зыянын келтирип алгандагы өзү төлөй турган чыгашасын ушу камсыздандыруу компаниясына жүктөшөт. Ошондо кандай иштейт? Мисалы, эки айдоочу. Экөө камсыздандырды ма унааны? Анан жолдо эки айдоочу кырсыкка кабылды. Кандай чечилет маселе? Бул маселе эми эки айдоочу болуп, эки айдоочу эки башкасын камсыздандыруу компаниясында камсыздандырып калышы мүмкүн. Болсо эки айдоочу тек бир эле камсыздандыруу компаниясында камсыздандырышы мүмкүн. Бул эми бизде май кызматкерлери менен бирге иш жүргүзүлөт биякта. Май кызматкери биринчи кезекте күнөөлүү тарапты бизге белгилеп бериши керек. Кайсыл айдоочу күнөөлүү? Ошол күнөөлүү адамдын анан жоопкерчилиги келет. Ошол ким күнөөлүү болсо, ошону камсыздандырган камсыздандыруу компаниясы анан чыгашаны, келтирилген чыгашаны зыянды төлөп берет. Эки компаниядан экөө тең алып атпайбы? Же бир компаниядан мисалы. Эки айдоочу тең камсыздандырып атат да, жоопкерчилигин камсыздандырып жатат деп атпайсыңбы? Анан кийин эки унаа тең кырсыктан жабыркады да. Кимисин төлөп берет? Же экөө тең төлөп? Жок, мындай деген ошо күнөөлүү тарап, күнөөлүү бир айдоочу, ошол эки айдоочу кагышып калса, сүзүшүп калса, ошонун экөөнүн бирөөсү күнөөлүү болот. Ал күнөөлүү потерпевший жабыркаган тарапты гана төлөп берилет. Аны ошол камсыздандыруу компания төлөп берет? Камсыздандыруу компания төлөп берет. Биякта деген ошо өзүнүн унаасы камсыздандырылган жок, өзүнүн жоопкерчилиги камсыздандырылып атат биякта. Демек, бул унаага байланыштуу эмес, айдоочуга байланыштуу да камсыздандыруу иштейт экен, да? Ооба. Анын суммасы кандай болот? Мисалы, кээ бир унаа арзан болот, кээ бир унаа кымбат болот. Бул жерде азыр өкмөттүн токтому менен бизге суммалар бекитилип берилди. Канча суммага чейин, канча төлөнүп берилет. Мисалы, автоунаа жабыркады дейlik. Мындай дене жабыркаган жок. Адамга эч зыян келген жок, автоунаага мүлктүк зыян келтирилсе, бир эмеге, бир мүлккө, бир автоунаага 150 миң сомго чейин төлөнүп берилет. Бул 3 автоунаага чейин уруксат берилген. Мисалы, бир кырсыктан 3 автоунаа жабыркап калышы мүмкүн да. Ошондо 3 автоунаага чейин берилген. Ошондо бир айдоочунун күнөөсүнөн 3 унаа жабыркаса, бир компания үчөөнө тең төлөп берет. Үчөөнө тең төлөп берет.
ошону 150 миң сомдон ашпашы керек. 450 миң сом болот общий. Ал унаанын баасына калыбына толук келтирүү деген милдеттеме жок турбайбы? Андай жок. Мында деген биринчи кезекте эми кырсыктап калса, сөзсүз түрдө бул мыйзамга да киргизилип калды, экспертиза болот. Эгер мындай өзүбүз аныктай албасак, чыгымы канча болот экен, анан эки айдоочу бир пикирге келише албастан экспертиза менен ошол ущербти аныктайт. Зыянды аныктайт. Камсыздандыруу компаниясынын агенттери да кырсык болгон жерге сөзсүз барып фиксациялап жатылбайбы? Негизи бул мыйзам боюнча барып кылса да болот. Эгер мындай спорный ситуация болуп калса, анда барып кылышат, өзүлөр катышат. Кээ бир региондордо бар, ар кандай региондордо болуп калса, камсыздандыруу компаниясынын адистери бара албай да калышы мүмкүн аяка. Бирок буякта деген ар бир адамга, ошо айдоочуга 5 күндүк убакыт берилген. 5 күндүн ичинде жөн эле камсыздандыруу компаниясын мындай билдирүү жиберип койсо болот, извещение. Мен кырсыктадым деп, биз извещение жөнөтүп коюшат мүмкүн. Айдоочунун күнөөсү менен башка нерсеге жабыркаса, мисалы дарак, электр энергиясын ошон ушул учурда мына ошо мүлктүк зыян деп коет да, имущественный ущерб, орусча айтканда, кыргызча айтканда мүлктүк зыянга 150 миң сом бөлүнгөн. Буякта деген автоунаа эле эмес, ошо бак дарактар болуп калат, кээ бир огород болуп калат, дарбаза, заборлор болуп калышы мүмкүн, столба болуп калышы мүмкүн, ошолорго 150 миң сом каралган. Андан тышкары бул адамдын денесине келтирилген зыянга бул азыр ушу денеге өтүп кетебиз. Мисалы, унаанын кырсыктаган унаа жабыркаган адамдын айдоочунун унаасы 5 миң сомдук же 10 миң сомдук эле чыгым менен жабыла турган учурда маселе кандай чечилет? Ал учурда деле камсыздандыруу компаниялар жооп берет. Канча сомдук болсо да, биздин 150 миң сомго чейинки кырсыктын баардыгына камсыздандыруу компаниясы жооп берет. 150 миң сом береби же? Жок. Ошол именно ошо канча чыгым келтирсе, ошого жараша берилет. Ошон үчүн экспертиза болот. 150 миңден ашып кетсе, 150 миң менен токтойт, жетпей калса, жетпеген эле сумманы берет. Ошондойбу? Ошондой. Эми жанагы адамдын унаанын ичинде жүргүнчүлөр бар дейли. Ош-Бишкек жолунда бизде көп кырсык болот эмеспи? Анан жүргүнчү жабыркаган учурда, каза болуп калган учурда маселе кандай болот? Жүргүнчү жабыркаганда буларга дагы өкмөт тарабынан өзүнчө чендер коюлуп берилген. Мисалы, каза болуп калса, буга 300 миң сом төлөнүп берилет. Муну камсыздандыруу компаниясы төлөп берет. Инвалидность алып калса, майып болуп калса, 1-2, 3-4 группага 200 миң, 150 миң, 100 миң деп бөлүнгөн. Андан тышкары дагы 100 миң сом, эгер майыптыгы жок, жана мындай лечение, травма алды, зыян келтирген, ошонун дарылануусуна 100 миң сом. Бирок жанагы медицинский справка менен, квитанциялар менен төлөнөт ал 100 миң сом. Ошого 100 миң сомго чейин деп белгиленген да. Мисалы, 20 миң сомго дарыланса, камсыздандыруу компаниясы 20 миң сом төлөп берет. Бул кандай иштейт? Мисалы, жанагы медициналык мекемелер менен силердин ортоңузда келишим болобу же ошол жабыркаган адам же жана күнөөлүү тарап ошол бүт документтер силерге чогултуп келип? Күнөөлүү тарап ошол документтердин баарын чогултуп беришет бизге. Камсыздандыруу компаниясына чогултуп беришет, полностью документтер бар. Бул ГАИ майы кызматкерлери биринчи бар эле. Ар бир ДТПда майы кызматкерлери барат да. Алар өзүнүн протоколдорун толтурушат, документтерин, кагаздарын толтурушат. Ал жерге кайсы адамдар жабыркады, кайсы больницага барды, ошолор баары жазылат. Анан ошо больницадан дагы ошол адам боюнча дагы информация беришет. Травма, кандай травма алды, эмне кылыш керек, кандай лечение кылыш керек, дарыланыш керек, анан кайсы дарыларды жазып берди, ошолор менен бизге келишет. Кырсык болгон учурда бир жоопкерчиликсиз айдоочунун кесепетинен деп айтайлы, мисалы. Экинчи туура эле жолдо келаткан унаа жарактан чыкты, ичинде киши каза болду, дагы бирөө жаракат алды. Ошондо баягы камсыздандыруу компаниясы ошол 150 миң сом унаага, каза болгон адамга 300 миң сом, дагы жабыркаган адамга 100 миң сом төлөп бере алабы? Төлөп берет. Ошонун баарын камсыздандыруу компаниясынын башына келет да. Ошол бүт келтирилген чыгымдын баарын өзүнүн жана коюлган ченинен өйдө эмес, ошого чейинки акчанын баарын камсыздандыруу компаниясы төлөп берет. Ошол мына бир кырсык менен эле машинасы жарабай калып, ичинде адам каза болсо, каза болгон адамга 300 миң сомду берет, машинасына 150 миң сомду берет. Андан тышкары, мындан тышкары 150 миң сом ашып кеткенин уже айдоочу өзү төлөйт. Ашып кеткенин өзү төлөйт. Бул сиз айтып аткан маселелердин баары баягы сот эч кандай немеси жок эле ишке ашабы же бул соттун чечими, анан кийинки чечимдер күтүш керек? Жок, сот жок эле, бул өзү эле ишке ашырылат. Камсыздандыруу компаниясы менен эле сүйлөшүлөт. Эгер айдоочу ошо өзүн өзү камсыздаган адам
камсыздандыруу компаниясы мындай төлөбөй же мындай ар кандай вопростор суроолор жаралып ошентип башталса, анда мыйзам боюнча страховой арбитр деген кызмат дагы киргизилди. Алар дагы иштеп башташат. Ошол аркылуу чечет. Арбитр аркылуу. Арбитрдин чечимине да макул болсо, анда сотко барса болот. Бир айдоочу кырсыкка кабылып, камсыздандыруу компаниясындай чоң чыгымга алып келди да. Ал экинчи жолу да кырсыкка кабылып калса, камсыздандыруу компаниялар кандай чара көрүлөт ага? Бул азыр 150 миң сомдон коюлат атпайбы? Ошол акчасы түгөнгөнгө чейин камсыздандыруу компаниясы жооп берет. Ал акчасы түгөнсө, уже полис иштебейт, жаңыртыш керек. Бирок ал андай адамдарга уже кийинки жылы страховка алганда, страховканын баасы, полистин баасы уже кымбат болот, көтөрүлөт. Бул 20% ошондой көтөрүлүп кете берет. 20% 1000 сом болсо 1200 сом болот. Ошондой болуп калат. Ошондой болуп калат айырмасы. Мисалы айдоочу камсыздандыруу кылганда сиз жоопкерчилик деп атпайсызбы? Ал бир унаага байланыштуу болобу же ар бир айдоочу өзүнөн эле алуу болобу? Ошол бир унаага байланыштуу. Бир адам бир уна менен бекитилген. Бир унаны бир нече киши айдаган турган? Бир унаны бир нече киши айдаса, бул бир полиске 4 кишини жазганга уруксат берилет. Чеги жок деген да тариф бар? Чеги жок деген да бар. Бул чеги жокту көбүнчө жанагы юридикалык жактар алышат да, аларды. Жеке жактарды алган? Жеке жактарды эле алган болот, бирок алардын тарифи кичине өйдөрөөк болот. Канча? Алар мисалы жанагы 2000 сомго страховка ала турган баасы бул 3000 сом болуп калат да. Айырмачылык барбы тарифтерде? Мисалы жеке жактар, юридикалык жактар, чет өлкөлүк жарандар деген категориялар болот да. Жеке жактардыкы бул арзаныраак болот. Ар бир жактардыкы машинанын жана көлөмүнө жараша кетет. Андан тышкары жеке жактардыкы ошол машинанын көлөмүнө эсептелген боюнча эле калат. Юридикалык жактардыкы жана 1.6 деген коэффициент колдонулуп кетет. Аякта эгер юридикалык жакта деле бир эле киши айдаса, анда колдонулбай калышы мүмкүн да. Бирок юридикалык жактар андай колдонулат. Чет өлкөлүктөргө бул эки эсе кымбат болот. Тариф кымбат. Чет өлкө биздин деле кыргыз жарандарыбыз азыр чет өлкөнүн машиналарын айдап жүрөт. Булардыкы кымбат болот. Демек, Кыргызстанда жүргөн Орусия, Абхазия, Казакстандын уналары жүрбөйбү Бишкекте? Алардын баары камсыздандыруудан өтүш керек болот. Алардын баары камсыздандыруудан өтүш керек. Мисалы биздин жарандарыбыз деле коңшу Казакстанга деле өтүп атышат. Границадан өтүп баратканда деле уже өзүн камсыздандырышат. Бир жумалык алышат, 10 күндүк алышат дегендейчи. Бизде деле ошол болот. Мисалы казактын жарандары деле Кыргызстанга өтсө, уже камсыздандыруу полисин алып туруп кириши керек. Ал жок, машинаны айдаганга уруксат эмес. 2 куб унаныкы канча дедиңиз? 2 куб унаныкы бул 4000 сом. 4000 сом. 4000 сом болуп кетет, ооба. Кыргызстандыкпы же? Кыргызстандык, биздики. Жок, биздики. Чет өлкөнүн унасын айдаган адам 8000 сом төлөйбү? Жок, 4000 сом төлөп калат да. Жок, чет өлкөнүн унасын айдаса. Чет өлкөнүн унасын айдаса 4000 сом төлөп калат. Чет өлкөнүн унасын айдаган кыргыз айдоочу 4000 сом төлөп калат. 4000 сом төлөп калат. Өзүнүн Кыргызстандын унасын Кыргызстандын унасын айдаса 2000 сом төлөйт. 2000 сом төлөйт. Экисе көбөйтүлгөн ошо 4000 сом. Ооба. Бул камсыздандыруу полистин баасы деп атпайбызбы? Азыр 2000 сом, 4000 сом. Ал бааны ким бекитет? Ар бир компания өзү коюп алабы же өкмөт бекитет? Бул өкмөт менен бекитилген. Өкмөт 4 март 2022 жылы бекитип берди бул бааларды. Биз ошол баадан бул минимальный тарифтери да биз көтөрө албайбыз. Бул өкмөттүн бекитип берген тарифтери. Ушунун чегинде гана иштейбиз. Ушунун чегинде гана иштейбиз. Бул камсыздандыруу кырсыкка байланыштуу эле маселени чечеби же башка дагы жагдайлар бар? Мисалы өрт, жанагындай унаны уурдап кеткен учурлар болуп калышы мүмкүн. Жок, бул деген бир гана айдоочунун жоопкерчилигин гана камсыздайт. Ушул камсыздандыруу менен мисалы ар бир айдоочу өзүнүн автоунаасында камсыздандырып алса болот. Анда уже мисалы үчүн бир кырсык болуп калса, бул милдеттүү камсыздандыруу менен жабыркаган тарапты дагы төлөнөт, өзүнүн унаасы дагы төлөнөт, берилет. Унаанын өзүнчө камсыздандырууга туура келет экен да. Ооба. Бул уже милдеттүү эмес, бул жеке өзүнүн ыктыяры менен камсыздандырып алса болот. Ал машинанын баасына жараша болот. Ал камсыздандыруу өзүнүн жана базар баасынан алынат, ошол менен тарифтер кетип эсептелинет. Маселен 2005-жылкы машина азыр $10.000 дейли. 10 миң долларлык машинанын камсыздандыруусу болжол менен бир $300 тегерегинде болот. $300? Алы камсыздандыруу компания канча пайыз төлөп берет же толук төлөп берет? Толук төлөп берет аны. $10.000 төлөп берет. Каска деген. Каска деген ушул. Бул каска деген түшүнүк. Аны айдоочу касканы алса болдубу же берки
2000 сомдук полистарды төлөш керек болот. Жок, аны экөөнү тең алыш керек болот. Азыр эми каска деген бул өз ыктыяры менен алат да, аны эч ким милдеттендирбейт. Кааласа алат, кааласа албайт. Бул азыр мамлекет тарабынан киргизилген камсыздандыруу бул милдеттүү түрдө. Муну ар бир жаран алышы керек. Эгер касканы алып айдоочу каза болуп калса эмне болот? Айдоочу каза болуп калса, эгер кырсыктан каза болсо, мисалы каска менен айдоочу баратат. Өзү менен өзү эч кимге зыян келтирбей жолу Кудай сактасын. Ушундай окуя болуп калса, үй бүлөсүнө унаа төлөнүп берилеби же айдоочу тирүү болгон учурда эле төлөп берет деген? Жок, бул эгер айдоочу кетип барат, мындай унаа бир жол жөнү чыгып кетип, оозалып кетип бир каза болсо, бул унаага төлөнүп берилет. Бул өзүнүн жанын камсыздандырган жок, унаага төлөнүп берилет. Унаага, сен үй бүлөсүнө унаага төлөнүп берилет. Ооба. Дагы бир суроо, Кыргызстанда эң көп автокырсык катталган өлкөлөрдүн бири да дүйнөдө. Бишкекте деле, чоң жолдордо деле. Бул камсыздандыруу компанияларынын ишмердүүлүгү кандай болот? Бул тармакта сиздер көп жылдан бери иштеп атасыздар. Бул тармакта эми биз өзүбүздүн практикадан алганда деле бизде камсыздандырылган автоунаалардын кырсыктары аябай көп, өтө чоң. Ошон үчүн жанагы өз унаасын камсыздандырганда дагы тарифтин чоң болуп аткан ошол себептен алынган да. Мисалы 22 жылдын азыр маалыматы чыга экен, 21 жылда автоунаалардын жол кырсыктары 7,5 миң жол кырсыгы катталыптыр да. Ошон үчүн 10 миңден ашык киши ден соолугуна жабыркап зыян келтирилиптир. 10 миңге жакын киши. Ушуларды эсептегенде деле бул өтө коркунучтуу нерсе негизичи. Бирок бул келечекте мындай адамды өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыкканда, мисалы камсыздандыруу полисин алыш керек деп, мисалы азыр 2000 сомго алса, кийинки жылда 2,5-3 миң сомго сатып алса, бул кичине дисциплинага алып келет болушу керек да адамдарда. Тескерисинче айдоочу компания төлөйт деп туруп каалаганча унааны айдаган мындай коркунуч жаратып койбойбу? Антип да коюшу мүмкүн. Эми айта албайбыз да ал жагын. Андай да болушу мүмкүн. Бирок ар бир кырсык болгон учурда бул камсыздандыруу төлөнө турган учурда бар, төлөнбөй турган учурда бар да. Төлөнбөй турган учур бул адам өзү аң сезимин сезип билип туруп эле, мисалы светофор кысыл күйүп турса деле өтүп барып сүзүшсө бул учурда төлөнбөйт. Эки тарапка тең төлөнбөйт. Эки тарапка тең төлөнбөйт. Эч кимге төлөнбөйт бул учурда. Алкоголь ичимдигин ичип алып айдаса, кырсыкка калса, бул учурларда төлөнбөйт. Эки учурбу? Же башка учурлар да бар? Азыр эки учур каралган. Алкоголь мындай токсическое опьянение. Нурлан мырза, статистиканы карасак, Кыргызстанда 16 компания бар экен, камсыздандыруу боюнча. Анын 10-уна гана уруксат берилиптир да. Азыр канча толук билбейм, былтыркы көрсөткүчтө болушу мүмкүн. Анан кандай азыр жаңы жылдан кийин мыйзам иштеди деп атасыз? Талап, суроо талап кандай? 10 компания азыр лицензия алды. Ушул ОСАГаны иштин жүргүзгөнгө 10 компаниянын лицензиясы бар. Азыр бизге бланктардын баары таркатылып берилди. Кардарларыбыз бар. Күтүп аткан кардарларыбыз да бар экен, биз аны билбептирбиз, чында өзүлөрү чалып сурап атышат. Уже башталды, компания башталды, иштеп баштады. Келип атышат, страховка өзүлөрү алып кетип атышат. Булар көбүнчөсү Россияда иштеп келген адамдар. Көбүнчөсү. Мурун иштеп страховканы алып, камсыздандыруу өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырып көнүп калган адамдар өзүлөрү эле келип алып атышат. Башка мамлекеттер менен айырмасы бизде өтө арзан. Мисалы коңшу Казакстанга киргенде эле аякта эң арзаны 15 миң сом страховкасы. Страховканы бир жылга. Бизде 2 миң сом. Кийинки жылдан көтөрүлүп да кетиши мүмкүн экен. Бул азыр деген индексация болот, көтөрүлөт. Кийинки жылдары көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Бул эми азыр 2-3 жыл ушундай эле тариф менен калат болуш керек. Россияда деле, Казакстанда деле 2-3 жыл бир эле баа менен турган, анан улам көтөрүлүп баштаган. Анткени ушул тариф менен бир жылдын ичинде өкмөт өзүнүн статистикасын чыгарат, канча акча коротулду, канча акча кетти дегендечи. Бул страховой компанияларда, камсыздандыруу компанияларда өзүнө мындай зыян келтирбеш керек да. Аларды иштеп турушу керек. Жана чет өлкөдө көп тажрыйбалар бар деп айтып калышты да. Адамдар өздөрүн камсыздандырып коет, анан кийин костюмун камсыздандырып коет деген. Ушундай кызматтар да болобу же азырынча унааларга да байланыштуу келип атат? Бул деген азырынча ошо унаа менен байланышып атат. Бул эми камсыздандыруу маданияты бизде өнүгө элек. Бул ачык эле сөз. Мурун башка өлкөлөрдө бүт бар камсыздандыруусуз жүрбөйт. Чет өлкөлөрдө.
могу милдеттүү камсыздандыруу АСАга биз башка дүйнө жүзү боюнча биз эң акыркы болуп жүрүп атабыз буга. Бул дүйнө жүзүндө иштеп келаткан практика. Мисалы Америкага иштелип чыккан нерсе бул 1920-жылы иштелип чыгылган. Ошондон бери Америкада иштеп келатат. Биз толук 100 жылдан кийин биз кирип атабыз да буга дагы. Бул негизи жарандарга эгер туура түшүнүшсө бул өтө ыңгайлуу. Мисалы 2000 сом төлөп коюп, кокус бир жерден зыян келтирип алса, бирөөнө мисалы аркасынан барып эле сүзүп алса, бир машинанын бир бамперин жасаганга эле 10 000 сом кетет. Бул уже адамдын өзүнүн чөнтөгүнөн чыкпайт, бул камсыздандыруу компания чыгарып берет. Анан ушуну менен бул элдин дагы маданияты буюрса өсөт болуш керек. Анан тышкары тиги башка жактарда страховка калыпташтырышат. Мисалы турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу киргизишкен. Анын менен деле уже элдер камсыздандырып башташты. 2018-жылы бизде азыр шаардын ичинде жүргөн жүргүнчү ташуучу автоунааларда да милдеттүү камсыздандыруу кирген. Анда дагы элдер нааразы болуп, жана жүргүнчү ташыгандар пикетке чыгышкан көбүнчөсү. Кудайга шүгүр, азыр өзүлөрү келишет. Өзүлөрү келип страховканы камсыздандырып алып кетип атышат. Кийин уже төлөмдөрдү алган киши уже түшүнүп калды. Бул керек нерсе турбайбы, жакшы нерсе турбайбы дешип, мисалы аны деле 2,5 миң сомго сатып алышат бир жылдыкын. Ичинен мисалы бусиктин ичинен бир киши кулап кетсе, анын дары-дармегине эле 5-6 миң сом кетет жөн эле. Айдоочулардын тажрыйбасына карап дагы баалар тартиптүү болморбу? Бул 25 жашка чейин, анан тажрыйбасы 3 жылга чейин болсо, булардыкы кичине өйдөрөөк болот. 20% башкачараак. Алар башкачараак. Эми ята тарифтери менен бекитилген. Алардыкы 1,4 деген коэффициент, 1,5 эсе чоң да. 15%га жакын. Ошондой болуп калат. Демек 25 жашка чейинки айдоочулук тажрыйбасы 3 жылга жетпесе, бир аз кымбатыраак болот. Эгер ал тажрыйбасы жок, бирок 30 жаштагы адам болсо чаканда. Тажрыйбасы ошол 25-30 жаштагы адам, бирок 3 жылга чейин болсо, тажрыйбасы аныкы уже 1-2 12% Айдоочу унаасын камсыздандыргандан кийин 4 ай же 6 айдан кийин, жарым жылдан кийин унаасын сатып салды, кайра башка унаа алды. Бирок ал 1 жылдык камсыздандырууну жасаган. Ушул учурда маселе кандай чечилет? Бул учурда деген ошол айдоочу өзү камсыздандырган адам келип бизге арызын берет. Эмне себеп, кандай себептер болду? Мисалы, мен машинамды автономду сатып ийдим деп арызын жазат. Биз камсыздандыруу полисин токтотобуз. Ошол жылга чейинки камсыздандыруу мөөнөтүн эсептеп туруп, калган ар жакта иштелбей калган акчасын кайтарып беребиз. Ал киши кайра үстүнө өзүнүн акчасын кошуп, жаңы камсыздандыруу полисин сатып алып, жаңы машинасы менен кете берет. Автоматтуу түрдө эле ишкешеби же? Жок, ал жазып кайра кетти. Жок, ал деген бир ашып баратса, бир жарым сааттык жумуш. Жаңы жылдан баштап мыйзам иштеди, 3 ай убакыт берилген апрелге чейин, 4 ай дерлик. 4 айдын ичинде айдоочулар сөзсүз камсыздандыруудан өтүш керек. 10 компания болгон. 1 миллиондон ашык унаа бар. Жетишеби? Ал жакшы суроо. Бизде эми Кыргызда адамбыз да, пендебиз да. Эң акыркы күндөрү элдер чуркап келип башташат. Компаниялар жетишпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр алдын ала берсе болот да. Алдын ала эле ала берсин элдер. 10 компания жетише албайт. Чынын айтканда жетише албай калышы мүмкүн. Бул биздин камсыздандыруу компанияларынын ичинде практикабызда бар. Мындай болгон. 2018-жылы жана жүргүнчүлөрдү милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам киргенде 30 март күнү чуркап келишкен. Шаардын ичинде болгон ошол учурда 4000 жүргүнчү ташуучу автоунаа бар болчу. 4000 киши келгенде компаниялар жетише албай калганбыз. Болгон 4000 кишиге. Болгон 4000 кишиге бул таңкы 3-4 чейин биз жумушта иштеп, ушуларга договорун жасап бергенбиз да. 1 апрелден баштап мыйзам кирсе, бул ар жакта штраф, айып пул дегендер бар. 3000 сом. 3000 сом штраф төлөмгө караганда 2000 сомго өзүн камсыздандырып коюп, ар жагында уже келечекте өзүнүн кырсык болбой эле койсо, бирок ошол кырсыктан келтире турган чыгымын уже камсыздандырып алат да өзүнүн. Айдоочунун өзүнө жакшы болду. Нурлан мырза, рахмат сизге, суроолоруңузга жооп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин суроолорго Алма камсыздандыруу компаниясынын жетекчиси Нурлан Шабыров мырза жооп берди. Саламат болуңуздар.